Адеп сабагы. Сабактын темасы улуу кичүү менен мамилелешүү адеби. Улуу кичүү менен мамилелешүү адеби деген тема менен таанышасыңар. Ой жүгүртүүңөр өрчүп өнүгүп, бири-бириңерге туура мамиле жасоого көнүгөсүңөр. Улууну урматтап, кичүүнү ызаттоого тарбияланасыңар. Өз ара мамилелешүү учурунда сылык болуу, улууга урматтуу, кичүүгө ызаттуу болуу, сүйлөшүп жаткан адамдын сөзүн кунт коюп угуу, сөзүн ыгы жок бөлбөө, бирөөнүн пикирин сыйлоо, талаш-тартышта сабырдуу болуу, токтоолукту көрсөтүү, сөз билбеген муштуму менен коркутат, өзү сүйлөй бербей сөзгө конок берүү, өз оюн бирөөгө таңуулабоо, сүйлөшүп жаткан адамдын оюн түшүнүүгө аракет кылуу, сөздөн жаңылса ак жөп башта деп сөздү кайра ала билүү же кечирим суроо маданияттуулуктун белгиси. Адамдын жакшы жагын көрө билип, аны колдоп, көтөрмөлөп мамиле жасоо өз ара алака мамиледеги ийгиликтин ачкычы. Атанын сөзү акылдын көзү. Кулак түшүп угуп отурабыз балдар. Зарлык атанын 2 небереси бар. Алар Байсал менен Байтик. Байсал улуулук кылып Байтикти дайыма башкарып турат. Үйдө болсо кереликке тиги бу ишке жумшай бермей адаты бар. Байтик жаңы эле уйду айдап келип, короого байласа, атка чөп сал дейт. Атка чөп салып келсе, торпокту байла дейт. Байтик баарына макул болуп, айтканын аткара берет. Бир күнү Байтик ойноп кетсе, Байсал аны абдан урушат. Байтик ага таарынып жатып алды. Зарлык чоң ата үйгө келгенде ага мынтип арызданды буркулдап. Байтик, сага эмне болду? Деп сурады чоң ата. Байтик үн чыкпады. Анан Байсалга кайрылып, сен өзүң бирөө сөзүңдү уксун десең, катуу айтпай, уга тургандай сылык түшүндүрүп айтып жүр, деди. Ошондуктан балдар, орой сүйлөбөй, көңүлүнө тие турган сөздөрдү айтпай, сылык, жылуу жумшак, жакшы сүйлөгөнгө аракет жасайлы. Сүйлөшүп жатканда сылык болуп, бири-бирибиздин оюбузду укканга жана сүйлөшүп жаткан адамдардын ортосунда тоскоол болбоого, сөзүнү бөлбөөгө үйрөнөлү. Улууларды ар дайым урматтап, кичүүлөргө колдоо көрсөтүп, өзүбүздүн жардамыбызды аябайлы. Атанын сөзү акылдын көзү деген тема боюнча түшүнүгүбүздү текшерүү үчүн төмөндөгү берилген суроолорго жооп беребиз. Жана ушул теманы окуп, түшүнүүңөрдү айтып бересиңер. Кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин сак саламатта калгыла.